Урматтуу мекендештер, кадырман кыргыз калкы, кыргыз мамлекетинин жарандары, биз көптөн бери адамдардын конституциялык укугу жөнүндө көп сөз жасадык, көп кайрылуулар жасадык, көптөгөн нааразычылыктарды билдирдик, жыйындарды өткөрдүк, төгөрөк столдорду өткөрдүк. Мына кайра дагы ушундай саясий чоң кампаниялар келатканда биз конкреттүү түрдө эмнелерге жетише алдык деген бир өзүбүзгө суроо коюп атабыз. Мага айрыкча сыртта жүргөн биздин мекендештердин Москва шаарында укугум бар деген эл аралык кыймылга айланып кеткен ушул жалпы улуттук кыймылдын активдүү болгон мүчөлөрү чыгып кол жыйнап 10 миңге чейин кол топтойбуз деп биздин шайлоо кодексине тийиштүү өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө сыртта жүргөн жарандарыбыздын конституциялык, адамдык, инсандык укуктарын ордуна келтирүү боюнча жасап аткан иш-аракеттерине терең ыраазычылык билдирем. Мына ушул укугум бар деген кыймылды демилге көтөргөндө негизги максатыбыз эмне болду? Биз адамбыз, биздин укугубуз бар. Мен Кыргыз Республикасынын жаранымын. Кыргыз Республикасы мага таандык. Кыргыз Республикасында болуп аткан иш-чаралар, окуялар мага тийиштүү. Мен сыртта жөнөкөй байкоочу болуп карап тура албайм. Бул менин мамлекетим, менин тагдырым деген сыяктуу маселелерди көптөн бери көтөрүп көкүрөгүбүздө кастарлап туу тутуп келатабыз. Мына бүгүн расмий түрдө биз тийиштүү кайрылууларды Кыргыз Республикасынын конституциясына, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына таянып, Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигине, Кыргыз Республикасынын борбордук шайлоо комиссиясына, тагыраак айтканда референдумдарды өткөрүү жана шайлоолорду өткөрүү боюнча борбордук шайлоо комиссиясына, керек болсо Кыргыз Республикасынын жетекчисимин деген инсандарга, өкмөт башчыларына, баарына расмий түрдө кайрылуу даярдадык. Мына ошол расмий түрдө кайрылууну биз расмий түрдө колуңуздарга тапшырабыз. Бул ачык кайрылуу жасап атканымдын себеби бүтүндөй жарандар билсин. Биз сүйлөп гана калбастан жазып конкреттүү түрдө сунуштарды берип атабыз. Бул сунуштардын негизи силер ант ичкен конституциянын ар бир беренесин так аткарууңарды дагы бир жолу эске салып коюу. Сыртта жүргөн жарандарыбыздын, Кыргызстандын ичиндеги жарандарыбыздын шайлоого жана шайланууга болгон укугун кайрадан колуна кайтарып берүү. Бир топ күч Кыргызстандагы саясий жетекчиликти, саясий бийликти колуна ууштап кармап алууга жол бербешибиз керек. Биздин бардыгыбыздын укугубуз бар. Мен жана баса белгиледим. Бул менин мамлекетим, бул менин тагдырым. Мен тагдырыма өзүм кайдыгер болбойм, тагдырымды өзүм чечем деген чечкиндүү кадамдарды жасоого бардык кайдыгер эмес жарандарды дагы бир жолу чакырып кетебиз. Америка Кошмо Штаттарында, Түркия Жумуриятында, Корея Жумуриятында жашап аткан, убактылуу иштеп жүргөн биздин жарандарыбыздын коюп аткан талаптары дал ушундай. Расмий түрдө биз тапшыргандан кийин мыйзамдарда көрсөтүлгөн мөөнөттө расмий жоопторду күтөбүз. Эгерде бизге кыргыз жарандарынын шайлоого жана шайланууга укугу ордуна койбойбуз деген болсоңор, анда бул жөнүндө дагы жообуңарды берип коюшуңар керек. Себеп бүтүндөй элибиз билиш керек. Силер өз жараныңардан, өз элиңерден корккон, мамлекет үчүн эмес, өзүңөрдүн жеке кызыкчылыгыңар үчүн иштеп аткан кемчонтой, же болбосо жеке кызыкчылыкты биринчи орунга койгон саясат сөрөй инсандар катарында белгилөөгө толук мүмкүнчүлүгүбүз болот. Болбосо кайрылсаңар, бизге берсеңер, биз чечмек элек. Жыйын чыгаруунун, же болбосо тополоң чыгаруунун, митингтерге, пикеттерге чыгуунун кажети жок. Келгиле сүйлөшөлү деген сөздөрдү көп айтасыңар. Сүйлөшүүнүн алдында биз мыйзам негизинде ушул кагаздарды берип атабыз. Сиздерден тийиштүү жоопторду күтөбүз. Сөзүмдүн аягында урматтуу Кыргыз Республикасынын кайдыгер эмес жарандары, сиздин укугуңуз сиздин колуңузда, сиздин тагдырыңыз сиздин колуңузда. Каалайсызбы жакшы жашаганды? Жашаңыз. Каалайсызбы Кыргызстандын өзгөрүүсүн? Өзгөртүңүз. Биринчи өзүңүз өзгөрүңүз, кайдыгер болбоңуз, өзүңүздүн келечегиңиз үчүн өзүңүз күрөшүңүз. Биздин келечек биздин колубузда,
биздин күрөшүбүз алдыда. Баарыңыздарга ийгилик каалайм, амандыкта жолугушалы.